Биринчиден бул закон баш мыйзамга каршы келеби деп атпайсызбы? Бул мыйзам баш мыйзамга каршы келбейт. Эгерде келе турган жери бар болсо, эртеге биз фракцияда карайбыз. Анан кийин парламентте карайбыз. Ал жерде шунчалык буковеттер бар. Ар бир нерсесин карап чыгышат. Эгерде каршы келе турганса өткөзбөй коюшат. А биз карагандар, бул жерде юристтер бар, маданият өкүлдөрү бар. Бул карап туруп биз эч нерсесин көргөн жокпуз да. Каршы келе турган жерин таппадык. Ибрагим мырза, сөзүң өтө сизге келип атат. Ушул Ак Жол фракциясы ушул мыйзам долбоорун карап, анан бышып жетиле элек деп аны парламентке сунуштоо мөөнөтүн жылдырбадыбы? Кандай сындар айтылды? Бир четиден бул баягы бышып жетиле элек дегендер эмес, дагы бир эки. Мен ошол учурда мен автору болсом дагы мен ооруканада болуп калдым дагы. Анан агай өзү катышкан. Агай айтсын, бирок бышып жетилбей бул кам, буну кайра карабаш керек деген сөздөр эмес ал жерде. Негизги себеби, кийинки заседаниясына калган негизги себеби бул байыл ОБСНин официалдуу түрдө жогорку кеңештин төрагасынын колу менен пикирин демилгеси көтөрүлгөн экен, алардан жооп 1-октябрга чейин келиш керек экен. Мен ойлойм, ушу бүгүн эртең уже келип калса керек. Улам баягы бөгөт коюунун аракетинде болуп аткандыгын мен официалдуу түрдө мойнума алам. Чын деле болуп атат андай нерсе. Анан үчүн жашырышыбыз керек. Рахмат сиздерге. Бүгүн бизде мейманда Канатбек Осмоналиев, Дин иштери боюнча агенттиктин жетекчиси жана депутат Ибрагим Жунусов болду. Жаңы мыйзам долбоору боюнча талкуу бир аздан кийин улантылмакчы. Сиздер Азаттык плюсту көрүп жатасыздар, каналды которбоңуздар. Азаттык үналысынын материалдары менен интернеттен www.azattik.kg дарек аркылуу тааныша аласыздар. Программабызды студия ичиндеги маектер менен улантсак, биздин кийинки маектеш көз карансыз серепчи Розбек Молдалиев. Розбек мырза, сизге биринчи эле суроо. Мына жакында эле Ноокатта бир окуя болуп өтпөдү? Орозо айт намазы үчүн борборду кайнатып бүргөн жоксуңар деп бир топ адамдар, жаш адамдар келип хакимчиликти талкалап кетишти. Мындан тышкары алар баягы тартипти жөнгө келтирүү үчүн келишкен милиция кызматкерлерине да таш ыргытышкан экен. Мындай окуя Кыргызстанда биринчи жолу катталып жатыптыр. Бул эмнеден кабар берет? Бул факт өзү диний багытта өкмөттүн саясатынын деңгээлинен кабар берет. Дин мамлекеттеги диндин орду, ал кандай деңгээлде өткөрүлүш керек, кандай тартипте жүргүзүлүш керек, намазды кайерге окуш керек, кайерге сыйыныш керек дегендин баарын закон регулирует бериш керек. Анткени светский мамлекетпиз деп койгондон кийин. Эгерде ислам мамлекет деп жарыяласа, анда шариатты регуляция кылып бермек. Ошонун баарын иреттеп бермек да. Ошон үчүн муну моюнга алышыбыз керек. Ушул багыттагы диний багытта саясаттын деңгээли ушуну менен билдирилет. Сизге кийинки суроо, негизи эле диний жактан алганда Кыргызстанда бул канчалык деңгээлде туруктуу? Азыр мисалы үчүн айрым серепчилер айтып атышат, баягы тыюу салынган диний уюмдар бизде келип кенен-кесер эле ишмердигин жүргүзүп жатат, аларды көзөмөлдөө да мүмкүн болбой калды деп атышат. Коркуп аткандарга негиз бар. Алар азыр өзүнүн мына күчүн топтоп аткан мезгилдери да, булар аренага чыга элек. Бирок мен бир мисалды айтып берейин, мына сатанисттердин секталары келген. Келип бир топ адептерин чогултуп көрүштү, караколго барып иштеп көрүштү. Бирок Кудайга шүгүр бизден ошолорду колдогондор чыкпай койду. Бирок бул аракетти калтырып койду дегенди билдирбейт да. Ошондой жактардын баарын муну эми атайын тиешелүү органдар бар да. Мисалы үчүн биз анын баарына көз салып жүрө албайбыз. Бул коомдо билине баштаган кезде, проявление болгон кезден баштап анан изучение кылабыз. Анын мурун алдын ала турган атайын өкмөттүн өзүнүн органдары бар да, бюджеттин эсебинен акча жеген. Орозбек мырза, сиз жаңы мыйзам долбоору менен таанышсыз да. Ошол жердеги кайсыл беренелерин эң маанилүү деп эсептейсиз өзүңүз? Эгер буга чейинки азыр иштеп аткан мыйзам менен салыштырганда. Эми бирөөлөрдүн жазган эмгегинин бир эле жери маанилүү экен, эки эле жери маанилүү экен деген туура эмес болот го. Бул долбоорду негизи бул закондун долбоору бир аз кечигип калды. Бул маселенин башы мындай да, бул жанагы секталардын башка уюмдардын көбөйүп кеткендигинен байланыштуу болуп чыгып аткан нерсе бул. Бул секта десе эле бул христиандык секталар деп түшүнбөш керек. Исламдын өзүндө деле көп секталар бар. Мына баарыбызга белгилүү Хизбут Тахрир деле секта. Ошого тыюу салынган биздин Кыргызстанда. Тыюу салынган менен анын механизмдери иштебейт дагы, ал сектанын өзү иштей эле жүрөт. Ошондойлорду бир тартипке келтирели деген багытта иштелип жаткан аракет. Анан экинчиден ошол жана биз айткандай Россияда башка жактарда тыюу салынган секталар биздин закондун өтө либералдуулугунан пайдаланып, биякта катталып коюп,
ишти башка жакта жасап аткан секторлор дагы бар. Мисалы үчүн Казакстанда бир топ секторлор Кыргызстанда регистрация кылып алып, филиалын Казакстанга ачып алып иштеп аткандар дагы бар да. Ошолордун иш аракеттерин бир тартипке салыш керек. Бул адамдын укугун, диний көз карашка тыюу салынган дегенди билдирбейт. Бул өзү 48-жылкы декларацияда деле 29 параграфында, кийинки 81-жылы кабыл алынган диний эркиндиктерге чектөө эмелердин эркиндиги боюнча декларацияда деле ошол каралган. Эгерде адамдардын коомдун коопсуздугуна, моралга, адамдардын өз ара ынтымактарына, салтка зыян келтире турган болсо, бул учурда закондун негизинде тыюу салууга болот деген. Эми ошо закон ошол аракетти жасап атат. Эми ошол канчалык аракетте болот, эми мына талкууда болуп атат. Ар бир адамдар ошонун көз карашын билдирип атышат. Орозбек мырза, мына сизге ушул өтө мындай суроо да, 17 жылдан бери аккан сууда эркин кеткен диний агымдардын ишмердигин ушул мыйзам мынтип көзөмөлгө ала алабы? Чамасы жетеби? Бул мыйзамдын чамасы жетпейт. Себеби дегенде бир башка мыйзамдар иштеп аткан мамлекетте жалгыз эле диний мыйзам иштеп кетпейт да. Биз жерде правовой нигилизм болуп атат бизде. Конституциябыз деле иштебей атпайбы, эми ачыгын айтыш керек. Анан кийин ошондой шарттардан ушул диний закон иштеп кетет деген оптимисттерге мен таң калып атам да, чынын айтканда. Албетте эми бир аз ылайыктуу жерден колдонуп пайдаланганга мүмкүнчүлүк берет, бирок ушул закон иштеп кете аларын мен ишене албайм. Бая сизден мурун Ибрагим Жунусов менен депутат менен сүйлөштүк, жогорку кеңештин депутаты менен. Ошол кишинин айтымында ОБСнын буга аралашуусу бар экен да жаңы мыйзамгачы. Буну сиз кандай дейсиз? Балким саясий басымдуулук деп эсептесек болобу? Бул ОБСнын адистери бул законго каршы болуп атат. Жана чектөөдөр боюнча негизи эле бул жаңы законду кабыл алганын кереги жок деген пикирде да. Эми ал ОБСнын кызматы ошол. Адамдын укугун карап бериш керек. Ал запрет деген бир эле пункт